Assalamu alaikum, урматтуу мусулман bir тугандар, кыргыз элим. Бүгүн мамлекетибизде, элибизде, журтубузда кырдаал оор бойдон калып атат. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, барыңыздарды ынтымакка, биримдикке, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарууга чакырам. Арабызда ар дайым бузукулук кылып келген кыргыз элине өзү менен өзү улут, уру, түндүк, түштүк кылып бөлүп келген топтор бар, болуп келген, боло берет дагы. Биз ушул күчтөргө эч качан жол бербешибиз керек. Бул нерсе пайгамбардын доорунда да болду. Пайгамбарыбыз Мекке шаарынан куулуп, Медине шаарына келгенден кийин Хазрат жана Аус деген эки чоң урууну 120 жыл бири-бири менен согушуп жүргөн эки чоң урууну бириктирип, бир тууган боордош деп жарыялайт. Аны көргөн жөөттөр мусулмандардын биримдигин, ынтымагын, өнүп өсүп атканын көрө албаган жөөттөр бир жыл мурунку Хазрат жана Аус менен болгон уруунун ортосунда чоң согушту эскерип, ырдаш үчүн, кошок айтыш үчүн бир жөөт аларга бир адам жиберет. Ортого барып качанда эки тараптын өлгөн улуу адамдарын эскерип кошок айта баштаганда сахабалар жада калса, сахабалар бири-бири менен уруша кетишет. Кана кылыч алып бири-бири менен мына майданга чыккыла, ушул жерде согушалык, эркектигиң, эрдигиң ушул жерде майданда көрсөткүлө деп турган учурда Алла Таала ушул аят түшүрөт. Я айюхаллазина аману тақуллаха хаққа туқатих ва ла тамутунна илля ва антум муслимун. Ыйман келтиргендер, о момундар, о мусулмандар, Кудайдан корккула, өлүп баратканда дагы мусулман абалыңарды өлгүлө, ыйманыңар менен өлгүлө. Вa'тасиму бихаблиллахи жами'ан ва ла тафаррaqu. Алла Тааланын динини, китебини бекем кармагыла, эч качан бөлүнбөгүлө, жарылбагыла дейт. Ыйманыңарда бекем болгула. Мусулман кылып силерди Кудай Таалам жарыялады, эч качан бөлүнбөгүлө, жарылбагыла. Аяттын уландысында вa'тасиму бихаблиллахи жами'ан ва ла тафаррaqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Силер бир вакытта өзара душман болуп, улут болуп согушуп атканыңарда Кудай Таалам силерди тозокко түшүп бараткан жерден куткарып койбоду беле? О акылдуулар, о ыймандуулар, акылыңарга келбейсиңерби деген аят түшкөндө гана сахабалар ойгонушкан. Пайгамбар сахабалардын астына келип ушул аятты окуганда гана сахабалар өздөрүнө келген. Бүгүнкү күндө биздин мамлекетте, биздин элибизде, биздин жерибизде дагы кудум ушундай абал кайталанууда. Мусулмандарды, кыргыз элинин биримдигини, ынтымагыны, өнүгүшүнү, өсүшүнү каалабаган күчтөр бүгүн улут жерге бөлүп кыргыз элини бөлүп жарганга, өзүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн, өзүнүн жеке бир столдун үстүнө барып олтуруш үчүн, жеке кызыкчылыгы үчүн мамлекеттин кызыкчылыгын сатып жиберген адамдар чыгып атат. Ошондуктан мен дагы бир жолу кайрам, урматтуу мусулман бир туугандар, урматтуу мусулман боордоштор, урматтуу жаштар, келиңиздер акылыбызга келелик. Келиңиздер бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгаралык. Эч качан бөлүм жарылууга, карапайым элдин мал мүлкүн тоноого, мамлекетте уруш жаңжалды чыгарууга жол бербейлик. Алла Таалам баарыбызга ыйман берсин, инсап берсин, элибиздин, жерибизди тынчтык берсин. Барыңыздар, бар болуңуздар, бир бололук, саламатта бололук. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.